Бүгүнкү биздин жомогубуз куйругун жазалаган түлкү. Анда эмесе достор, кулак салып тыңдайбыз. Түлкү талаада жойлоп жүрсө, ит ээрчиткен аңчылар көрүп калат. Алар тайгандарын агытып, түлкүгө кое беришет. Түлкү буту-бутуна тийбей качып отуруп, тайгандан кутулбасын билгенден кийин жакынкы арадагы ийинге кире качат. Ошентип тайгандар оозунан жулдырган бөрүдөй болуп, аңкайып сыртта туруп калышат. Ийиндин түп жагына жетип, бир аз эс алган соң түлкү: көзүм, сен эмнени көрдүң? деп көзүнөн сурайт. Анда көзү: мен болгон окуянын баардыгын көрүп турдум. Тайгандар да жакындап келе жатканын, ушул жерде ийин бар экенин көрдүм, дейт. Түлкү болсо: кулагым, сен эмнени уктуң? деп сурайт. Анда кулагы: аңчылардын кууп келе жатканын, иттердин арылдаганын үнүн угуп, сага алардын жер жарган дабышын билгиздим, деп жооп берет. Андан кийин түлкү: мурдум, сен эмне кылдың? деп сураса, мурду болсо: мен коңурсуган жаман жыттуу иттердин жакындап калганын сезип, сага билгиздим, деп жооп берет. Түлкү: буттарым, силер эмне кылдыңар? деп сураса, буттары болсо: биз күчүбүздүн келишинче тез чуркап, иттерге жеткирбей, сени ушул ийинге алып келдик, дешип, жапырт жооп беришет. Алардын жоопторуна машыганган түлкү: куйругум, булар мага минтип жардам берди. А сен эмне кылдың? деп сураса, куйругу болсо: мен тайгандар келе жатканда коркконуман эч айламды таба албай, сенин эки арткы бутуңа жашынып калдым, дейт. Ошондо түлкү ачуусу келип: сен менин буттарыма жолтоо кылып, тез чуркатпай кармап жаткан турбайсыңбы? Иттер кармап алсын деген арам ойдо экенсиң го, Мен сени иттерге салып берейин анда, акеңди гана таанытайын, деп ачууланып куйругун ийиндин сыртына булактатып, боор токтоп жатып калды. Ийиндин оозунда аңдып турган иттер сүйүнгөн бойдон түлкүнү куйруктан тиштеп чыгарып талап киришти. Ошентип куйругун жазалайм деген кем акыл түлкү өзү кырсыкка учурап өлүптүр.